Амал сөз болуш керек. Адам амал кылбаса момун боло албайт. Керек болсо жүрөгүм менен ыйман келтирдим десе дагы, тилим менен айтса дагы, тили менен эми дудук болуп калып эле сүйлөй албаса ал үзүр. Аллах Тааламдын китеби Куранды ачып окуганда ыйман дегенде дайыма амалды кошуп эскерет Аллах Таалам. Иннамал муъминуна аллазина иза дукираллаху важилат кулубухум. Чыныгы момундар Аллах эскерилгенде жүрөктөрү жумшарат. Ва иза тулият алейхим аятуху. Аллахтын аяттары окулганда задатхум имана. Иманан ва аля роббихим ятаваккалун. Алардын ыймандары көтөрүлүп, Роббисине тоокел кылышат, таянышат. Эми караңыздар амалды. Аллазина юқимуна солата. Булар кимдер? Чыныгы момундар дегенде, ыйман келтирген адамдар чыныгы деп Аллах Тааламдан биз сураганда мына Аллах Таалам бизге ушундай жооп берип атат. Ыймандуу адам ким десе, намаз окугандар, биз бөлүп берген ырыскыдан кайрымдуулук кылгандар, зекет бергендер. Улаика хумул муъминуна хак. Мына ушулар чыныгы момундар дейт. Чыныгы ыймандуу адамдар дейт. Анфал сүрөсү 2-ден 4-аятка чейин. Кужурат сүрөсү 15-аятта Аллах Таалам айтат: "Иннамал муъминуна аллазина аману биллахи ва расулихи." Чыныгы ыймандуу адамдар Аллахка жана Аллахтын элчисине ишенгендер. Андан кийин эч кандай шек санабагандар. Караңыздар. Ва жахаду би амвалихим. Мал мүлкү менен курбанчылык кылгандар. Ва анфусихим Аллах жолунда жана өзүнүн жанындары менен, малдары менен улайка хуму содикун. Мына ушулар чынчылдар дейт. Сыртынан мусулман болуп чынчыл эместери бар, мунафыктары бар арасынан. Ошон үчүн ыйман дегенде бул жүрөк, тил, амал. Кимде ким Аллах Тааламдын алдында ыйман менен барайын десе, ушул 3 нерсени бириктириш керек.